Арыбаңыздар, урматтуу мекендештер. Мына бүгүн 11 апрель саат таңкы 7:30 биз Жогорку соттун төрагасы Замирбек Курамаевичке жолугуп чыктык. Менин кесиптешим Канат Зерликович экөөбүз. Эми мындай жалпылап кыска айтканда жолугуш эмне жөнүндө болду? Биз жолугушууда жактоочулар катары сот системасындагы жалпы мындай системдик түрдө, системалык түрдө орун алып жаткан мыйзам бузуулар жөнүндө кеп кылдык. Мисалга алып айта кетсем, тергөө судьялары тарабынан тергөөчүлөрдүн ишинин үстүнөн көзөмөл жасоочу судьялар нотариуска айланып калган учурлар жөнүндө көбүнесе дайыма эмес, бирок жалпысынан мындай көп учурда нотариустун ролун аткарып калган көйгөйдү айта кеттик. Жана башкалар, эми алар калың журтка белгилүү. Мен эмнени айткым келет? Замирбек Курамаевич чындыгында мындай иштейин деп сот системасына өзгөртүүлөрдү, реформаларды киргизүү каалоосу жана ошого эмгек жумшап жатканы көрүнүп турат. Мисалы мына бүгүн эле эмес, мен мурда күнү деле башка бир конкреттүү иш боюнча мыйзамсыздыкты айтып келип жолугуп кеттим эле. Дайыма 7-ге келет экен жумушка. Балким андан да эрте келет, бирок 7-лерден кабыл алып баштайт экен элдерди. Таңкы 7-де. Көпчүлүк таңкы 7-де иштемек турмай түш көрүп жаткан болот. Бул да болсо мына иштеп жатканын жана чоң эмгектер жасаганга даяр экенин көрсөткүчү деп эсептейм да мен жеке. Ошол эми болгону мындай адамдарга мен ойлойм, жактоочулар дагы жана башкалар ким көмөктөшө алса, көмөктөшүш керек бир гана. Анан эл дагы баягы азыр журналисттер чыгып, блогерлер чыгып, ар кандай сотто орун алып аткан мыйзамсыздыктар жөнүндө айтып, аларды чагылдырып ошол окуяларды. Мындай журналисттер да бар. Ошолор аркылуу биз сөзсүз жеткирип турушубуз керек көйгөйлөрдү, кемчиликтерди. Ошондо Жогорку соттун төрагасына жетет, башка бул реформа багытында иштеп жаткан, иш алып барып жаткан адамдарга мыйзамсыздыктар жөнүндө, кемчиликтер жөнүндө маалымат жетип, сөзсүз жылыштар болот деген үмүттөмүн. Жалпысынан жолугушубуз ушундай болду. Анан биз албетте кемчиликтер жөнүндө эле айткан жокпуз. Мен мисалы өзүм билген мындай кесиптештери менен да угуп жаткан жакшы судьялар жөнүндө да айта кеттик. Себеби алар жөнүндө да маалыматты жеткириш керек. Жакшылар дагы да жогорку кызматтарга, жогорку сотторго көтөрүлө бериш керек. Мындай өзүнүн милдетин жасай албай аткан, ыйгарым укуктарын аткара албай аткан судьялар бул системадан алыныш керек да. Тазаланыш керек система. Жалпысынан ушундай. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.